Biz Ухуд тоосуна барабыз. Ухуд тоосуна барганча бая тарыхты айтып коелу, ал жерге барганда ошол жерден ибадат кылып дуба кылыш үчүн. Ухуд деген тоонун аты. Биздеги Ала тоо, Улуу тоо дегендей эле. Хижраттын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Маккадан Мадинага журт которгонуна 3-жыл болду. Азыр баарыбыз автобусту башканы унуталы дагы көңүл чордонубузду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманын алып баралар. Элестетели да. Хижраттын 2-жылы Бадыр согушу болду. Бадыр согушунда акыйкат ислам дини менен акыйкатсыздык, ширк, күфүрлүк беттешти. Албетте ал жерде мусулмандар бир жүрөк, бир дене, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйруктарына так туруп, бекем туруп, жүрөктөрүндө дүйнөгө, олжого кызыгуу болбогон себептен Бадыр согушунда Кудай Тааланын ызын уруксаты менен канча деген ширктердин, күпүрлүктүн күчү майтарылып, сынып, мусулмандардын таразасына жеңиш жазылды. Мусулмандар хижраттын 2-жылы жеңгенден кийин бая кайыр диндер ушунчалык кантип өч аларын билбей, дагы да санын көбөйтүп, хижраттын 3-жылы Хулафаи Курайш деп коет, союздаш. Союздаш мындай бир уруу бир экинчи урууга жардам кылабыз. Ислам динини биротоло азыр жок кылып калалы. Мындайча айтканда биздин тил менен музоо кезинде сүзүп коелу. Эртең бука болгондо жүрөгү калып калат деген максатта биротоло ислам динини жок кылалы. Улар биздин ата бабаларыбыз тааныбаган динди алып келди деп, ширк ээлери, күпүр ээлери, кайыр диндер биригип жолго аттанып чыкканда бул кабар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жетет. Ислам дини эч качан курал менен таркаган эмес. Ислам дини канаат менен, өзүнүн адеби, илим, ыйман, ынсабы менен таркаган. Бул согушка да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү биринчи согушту баштаган жери жок. Ошол кайыр диндер, мушриктер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жок кылабыз деп чыкканда, коргонуу максатында сахабалар менен кеңешет. Кеңешме жыйын төгөрөктө отурушат дагы кандай кылабыз? Сунуш ташталат, Мадинанын ичинен коргонолу. Экинчи сунуш Мадинанын сыртынан согуш кылалы, коргонолу. Неге десек, Мадинанын ичинде коргонуп согуш кыла турган болсок, душмандын мизин кайтарып, изин суутуп, майтарыла турган согуш кыла турган болсок, биз коргонгон менен аял затына алсыз, ак элечек ошо акчолукчан апаларга, картайган, улайган аталарга зыяны тийбесин деп, Мадинанын сыртынан согуш кылабыз деп кеңешишет. Сахабаларды алып, Мадинанын сыртына азыр аттанып, биз бара турган курмадан кийин Жабал тоосуна аттанып чыгышат. Мусулмандардын саны, элестетиңиз, ошол окуяга айтып баралы, мусулмандардын эми гана келип отурукташкан 3 жыл болгон. Күчүнө толо элек, толук кулачы жайыл элек, 1000 аскер менен жолго чыгышат. 1000 аскердин 20га жетип жетпеген атчан болгон. Атчан дегенде бая төбөчөн, калгандарында жөө болушкан. Абалды элестетиңиз да. Абалга элестетиңиз. Адам бир жерге көчкөндө көнүп кетиш үчүн эле бир канча убакыт керек ал. Анан 1000 аскер менен чыгат. Ал эми диги Курайштин ошол учурдагы кайыр диндери, капырлары келатканда, алар элестетиңиз 7000 аскер менен келет. 7000-8000 аскер менен келет. Ошентип келе жатканда, эми Мадинадан чыга беребиз дегенде, кабар келип жетет, душмандардын саны ушундай 7000-8000 экен деп. Дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага журт котороордон алдын Убай ибн Салул деген 200 болгон. Ошол адам менен бул жерде башчы болом деп жүргөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенде, адамдардын жүрөгү бурулуп, акыйкат динге сугарылганда, бул эңсеп жүргөн башчылыкка жетпей калат дагы. Башчылык деп ойлоп атат да бул. Ичинде кара санатайлык, кара өзгөйлүк, митаамдык, көрө албастык сезимин сактап, ошол саны көп турбайбы? Биз жеңилип калабыз. Андан көрө кайтабыз деп 1000 мусулмандын аскерин ичинен өзү менен кошуп 300 арт кайтып кетет. 300 мунафыктар, 200дүүлөр болбогон, суу кечпеген шултоолору менен артка кайтып кетет. Аларга биз туруштук бере албайбыз. Бөөдө өлүм болуп кетпейли деп коркоктук кылып кайтып кетет. Мусулмандардан 700 бекем пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанындагы адамдар калат. Ошентип Жабал деген тоо бар мындай. Эки тоонун ортосун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам стратегия, мыкты стратег болгон. Эки тоонун ортосун боомдоп карап туруп, ошол жерге отурат дагынан согушка кириштен алдын. Оң атчандар аз да. Оң канат бияка, сол канат бияка, орто канат бияка, көбүнчө жөөчөндөр болгондор, жөөчөндөр бияка деп туруп, көңүл буруңуз. Эң чоң буйругун жаачан 50ге жакын жаа ата турган жаагерлер.
жаачандарды топтогондагы башчысына Абдуллах ибни Жарир деген сахабаны коет. Ошол сахабаны коюп туруп, жаачандарды 50-нү топтоп, мындай эки сайдын ортосунда болуп атпайбы? Анан дөңчө болгон. Биягында Ухудта болсо азыр көрөбүз. Дөңчөгө мындай бийигирээк тоо дөңчөгө. Белки Ухудка жетпейт, жапызыраак. Ошол жерге 50 жаачанды коюп туруп, башына Абдуллах ибни Жарирди коюп туруп, сураныч илетин ушул хадисин айткан. Бул хадисти Имам Бухари риваят кылат. Лау раайтумуна тахтафуна ат-тайру фала табраху маканакум хада. Biz согушта жеңилип Кудай сактасын. Биздин этибизди карга кузгундар терип жеп аткан болсо да ордуңардан жылбагыла деген. Wa in ra'aytumuna hazamna al-aduwa wa awta'nahum, душмандарды жеңип, аларды сүрүп, ушул жерден кайтарып аткан болсок дагы ордуңардан жылбагыла деген. Fala tabrahu hada al-makan. Бир карыш бул жерден жылбагыла деген. Ошентип анан кырчылдашкан согуштун оту күчөп, таш айланып, тегирмени жүрүп, кырчылдаган согуш башталганда, биринчи согуштун таразасы мусулмандар эсебине упайына жазылып, мусулмандар сүрө кирип, Уран, Алланын ураны менен, Алланын элчисинин ураны менен, ал согушта Азирети Хамза деген күчтүү, Алланын арстаны, Алланын элчисинин арстаны, пайгамбар саллаллаху алейхи аталаш тууганы 2 жаш чоң болгон туура. Кээ бир фатваларда китепте 4 жаш дейт, 2 жаш чоң болгон, сүттөш бир тууганы болгон Азирети Хамза радыйаллаху баатыр бар эле. Ал согушта Меккеден Мадинага алгачкы мугалим болуп келген, туура жолдун элчиси болуп келген Мусаб ибн Умайр деген сахаба бар эле. Мына ушул Мусаб ибн Умайр, Аллах ыраазы болсун ушул сахабадан. Бир 2 мүнөттө эскерип кетели ушул кишини. Бул киши Мадинада кана фатан мин ашрафи Курайш дейт. Курайштин уруу бул Курайш деген. Мекке калкынын ичиндеги эң бай десе бай, өң десе өң, келбет десе келбет, бүткүл аялзат ашык болгон. Ушундай көркү бар, сүйлөсө тили бар, көөдөнү бар, баатыр мүнөзү болгон Мусаб ибн Умайр исламды кабылдаганда үйдөгүлөрү каршы туруп, же мусулманчылыкты тандап итке минер кедей болосуң, же болбосо кадыр баркыңды сактап, өз ата бабаңдан келген ушул ширк дининде болосуң дейт. Өз дининде болосуң. Дегенде иман жүрөккө киргенден кийин имандын акыйкаты адамды тынч жаткызбайт. Иман жүрөк эле кирген болсо тынч жаткызбайт. Бул дегени жакшылыкта өсө берет, жакшылыкта. Жанагы Мусаб ибн Умайр ушундай жакыр болуп, кыйналып, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи эң жакын шакирт окуучуларынан болот. Анан Мадина калкы хижрат кылуудан алдын бизге мугалим жөнөтүңүз дегенде, Азирети Мусаб ибн Умайр убагында эң бай күтүрөп жашаган сахаба, азыр эң кедей сахаба, бирок мыкты алымды жөнөтөт. Бул алым келип пайгамбар саллаллаху алейхи келгенге чейин Мадинада даават кылып, ушундай үй бүлөлөрдү жамаат үй бүлө менен исламга киргизет, себепкер болот. Анан Аус менен Хазраж деген касташкан уруулар бар эле, ошонун бир уруусунун башчысы келип, сен кимсиң дегенде, мен Меккеден келген элчи мугалиммин, тынчтыктын, ислам дининин мугалимин, элчисимин дегенде айтчы деп ачууланып келгенде, карасаңыз пайгамбардан алган даанышмандык сабагын. Шашпаңыз, атыңыздан төбөңүздөн ылдыйтышыңыз. Менин сөзүмдү бир угуп көрүңүз. Эгер жакса кабылдайсыз, жакпаса зордомой, кыйнамай жок дейт. Ушундай сылык сыпа адеби менен болгон ошо Мусаб ибн Умайр согушта болгон. Согуш башталат, мусулмандар жеңип, душманды сүрүп, мизин кайтарып туруп анан артка сүрүп баштаганда, жаачандар айтты эле го, жеңишке жеткен күндө дагы, жеңилип ызааны тарткан күндө да ордуңардан жылбагыла. Арттан келгендерди силер мындай табын берип кайтарып турасыңар дейт. Ошондон жеңиш биздин колубузга өттү деп, анча-мунча олжолорго, сахабалар кызыккан эмес. Арасында бирин экин калган 200-дөөлөр олжого, байлыкка кызыккан, а сахабалардын көпчүлүгү согуш бизге өттү, бүттү дегенде сүйүнүп кетип түшүп кеткен. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башчы кылып шайлаган сахаба Абдулла пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругун унутпагыла. Жеңген күндө дагы бул жерде бекем тургула дебеди беле деп саналуу гана адамдар калат. Ал эми Курайштен келген жана жеңилип артка качып аткан ошол кездеги кайыр диндер, булар 3 канат болгон. Оң канат, сол канат, анан орто канат. Оң канатында Абу Жахил барго, исламда чоң душман. Ошонун баласы Икрима деген турган, сол канатта исламды Али кабыл ала элек, кийин Алланын кылычы атанган Халид ибн Валид деген адам турган. Ал экөө тең атчандар болгон. Алар 7000 аскердин ичинен 200 атчандар болгон. 100 Икримада, 100 Азирети ал убакта мусулманчылык кабыл ала Халид ибн Валидде болгон.
Анан жана жаачандар түшүп кеткенде стратегияны караңыз. Мен диги жерге барганда да көрсөтүп берем. Эки коктун ортосунда могу жаачандардын дөңсөсүндө булар жана Халид ибн Валид 100 атчан менен, Икрима 100 атчан менен биригип туруп, аркасынан келип туруп жаачандардын баарын өлтүргөн. Өлтүрүп туруп анан бул жерден сүрүп, негизги күчү жаачандарда болуп атат, артиллерия. Анан бияктан жиреп баштаганда качып бараткан кайрдиндер кайтып, анан ортого мусулмандар кысылып туруп, анан тоо бойлоп туруп анан Ухуд тоосуна чыгышкан. Бул согушта мусулмандар жеңилди деп айтыш кыйын болот. Жеңилбейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Алла бар жеңилди деш кыйын болот. Болгону мындай көп жоготууга дуушар болду десе туура болот. Ошондо кайрдиндерден бул согуш жыйынтыкталып бүткөндө. Анан кайрдиндерден 22 Риваят ибн Исхакта. Башка китептерде 24 дейт, айтор 30га жетпеген кайрдин кайтыш болгон. Мусулмандардан 70 сахаба кайтыш болгон. Эң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көз жашын агызган аталаш агасы, ислам дининин арстаны болгон Азирети Хамза радалан кайтыш болгон. Бирок Азирети Хамза радалан кайтыш болуудан алдын 31 кайрдинди өлтүрүп туруп анан өзү өлгөн да. Бул кишинин өлүм себеби неге Бадыр согушунда Утба Робия деген жана Хиндтин туугандар атасы, аталаш агасы ислам кабыл элек Абу Суфияндын аялы. Абу Суфиян жетет деп келип атпайбы аяктан. Ошонун аялынын балдарын өлтүргөн да Азирет Хамза Али радалану. Ошондо айткан Вахши деген кара кулу болгон. Ошолго атайын согуш үчүн даярдап жүргөн. Эгерде сен күчтүү адам болгон ал, кийин сахаба болгон. Эгерде сен Азирет Хамзаны өлтүрүп, менин туугандарымдын өчүн алсаң, сенин сыйлыгың азат болосуң, кулчулук заманы болгон, эркин болосуң деген. Азирети Хамзадан ошентип Алланын арстаны 2 кылыч алган. 2 кылыч менен оң сетири кайсап ушундай душмандарды кырып жоюп келе жатканда, ташка мүдүрүлүп Алланын тагдыры тайып кеткенде жана сооту курсагынан ачылып калганда, ошол учурду мынтип мелжеп күтүп турган Азирет Вахши майза менен ошол жердин ичине сайып, анан башка адамдар келип өлтүрүп кетет. Бул киши шейит кетет. Шейит кеткенде Азирет Хинд келип туруп, жанагы Азирети дебейли, ал ислам кабыл элек, Хинд келип туруп, жанагы жерден шунчалык көксөөсү каныш үчүн, туугандарын өчүн алыш үчүн мурдун кулагын ичин оюп кесип кеткен да. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен тоого качып чыгышкан. Ошол Ухуд согушунда сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бети жаракатка калган. Оң кашка тиши сынган. Үстүнөн дагы, астынан дагы сынган. Шаффатул суфла дейт, ылдыйкы эрини ошондой канга тиленген. Бетин кадимкидей кан каптаган да пайгамбар. Ошондо айтат, бул хадисте Ибн Мажа риwayat кылат, "Кайфа юфлиху каумун хадаму вачка набийихим". Хадабу вачка набийихим. Хидаб бою. Өзүнүн пайгамбарынын бетин канга боёгон коом кантип ийгиликке жетет деген да. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кол тийгизип кан агышына себеп болгондордун урук тукуму оңгон эмес да. Урук тукуму оңгон эмес. Ошентип жана тоону болжоп туруп кирип кетишкенде капырлар келип айткан: "Ал харбу сижал лана яумун ва лакум яумун". Убагында силер Бадырда бизди уттуңар эле. Булар ою боюнча эми биз силерди уттук. Согуш деген келме кезек деген. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элчиге айттырган: "Жок, тең эмес, биз утулган жокпуз. Биздин шейит кеткендер түз бейишке кетти, силердин өлгөндөр түз тозокко кетти" деген. Мына ушул согуш кызыктуу жери ушул, иншалла калганын түшкөндө жабал жеринде улантып берем. Аллах таалам ушул жерлердин берекесин алып, жашоодо баатыр мүнөз катары аркабызга из таштай тургандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам татыктуу үммөтү болууну насип кылсын. Аллахым разы болсун.